Кыргызстанда акыркы жылдары жүрөк кан тамыр оорулары көбөйгөнү жашыруун эмес. Ушундай шартта улуттук госпиталдын нейрохирургдары заманбап операциялык микроскопко муктаж экенин айтып, Кумтөр компаниясына кайрылышкан. Өтүнүштөрү ушул жылдын башында орундалып, саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Баатырова, Кумтөр компаниясынын вице-президенти Улукмырза Абакиров, улуттук госпиталдын башкы врачы Токтобой Маанаев жана Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытовдун катышуусунда баалуу жабдыктуу тапшыруу аземи болуп өттү. Үлгүдөгү операциялык микроскопту бизге белек кылып берген Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун жалпы жамаатына жетекчилигине терең ыраазычылык билдирем. Бул биздин элибизге бүгүнкү күндө көрсөтүлүп жаткан нейрохирургия тармагындагы эң чоң жардам деп эсептейбиз. Дүйнөлүк нейрохирургдар федерациясынын мүчөсү, медицина илимдеринин доктору, Кыргызстандагы алдыңкы нейрохирургдардын бири профессор Кеңешбек Ырысов бул операциялык микроскоп далай адамдын өмүрүн сактап калууга көмөкчү болоорун айтты. Кумтөр Голд компания берип бизге белек кылып берген микроскоп нейрохирургиялык микроскоп болуп эсептелет. Эң акыркы, эң заманбап, толук комплект менен жабдылган бизге керектүү программалардын баары ичинде орнотулган микроскоп. Бул микроскоп менен өтө татаал нейрохирургиялык операцияларды мээге, жүлүнгө, кан тамыр жана нерв тамырларына операция кылганга абдан жакшы жардам берет. Кумтөр бүгүн толук кандуу мамлекеттик ишкана болгондуктан, бул жардам бир компаниянын демөөрчүлүгү эмес, жалпы мамлекеттин колдоосу экенин айткан компаниянын вице-президенти Улукмырза Абакиров, Кумтөр мындан ары дагы элдин саламаттыгына байланышкан долбоорлорду колдой тургандыгын кошумчалады. Садыр Нуркожоевич Жапаров биздин президентибиз айткандай, баягы саламаттык сактоо деңгээлин көтөрүү, заманбап баягы аппараттар менен камсыздоо бул деген дагы бир чоң максаттарды койгон. Ошонун алкасындагы биз дагы өзүбүздүн Кумтөр Голд компания өзүндө салымыбызды кошуп, ошол уникалдуу хирургиялык микроскоп демөөрчүлүк кылып алып берели деген чечим кабыл алынган. Тапшыруу аземинин акырында Кыргыз эл баатыры Миталип Мамытов элдин улуттун байлыгы болгон Кумтөрдүн ийгилиги жалпы Кыргызстандын ийгилиги экендигин баса белгилеп, компаниянын ишине мыкты жетишкендиктерди каалап ак батасын берди.